Эркек үйдүн ээсисиң, үйдүн падышасың, кожоюнусуң. Ошонун себебинен субханаллах, бул балдарым иш оңолбой калды. Бул катын жыргатпай калды. Мунун иш оңолбой калды. Бул поледен эчтеке чыкпай калды деген сайын сен ниетиң менен уже амалың биригип баштады болду, эми акыбал келди, бүттү. Карап атасыз кандай нерсе? Биздин жашообуз акыбал эмнеден келди десе, мына сенин ниетиңен келди, субханаллах. Бул мамлекет оңолбойт. Бул жерден срочно көчүпкө чыгып калыш керек деп турган болсоң, болду, сен көчүшүң керек уже, все бүттү. Сен Алла Таала сага капайтет ушул жерден кичинеден болсо курсагың ток, кийимиң бүтүн, жакшынакай жашап, машинеңди алдырып, үй салдырып аткан болчу. Эми сен эмне болду? Ниетиң бузулду. Эми субхана сен бул жерден эми үй жайың менен кошо көчүп кетишиң керек болот. Эмне үчүн? Анткени субхана ниетиң бузулуп калды. Карагыла. Бул мага доспу же дос эмеспи деп мынтип карап атсаң, шайтан келет экен. Шайтан келет экен дагы сиз менен бизге эмне пайдаланат экен? Хауф, коркунуч, күмөн салат экен. Ал сени сатып кетчү деп сезилиши мүмкүн экен. Демек, ар бир акыбалда, мына мен ошо аялың жөнүндө болсун. Билесиңер, күмөн кылуу. Бул өтө чоң бир мындай айтканда адашуунун жолу эсептелет. Имам Газали рахимулла арам адал жөнүндө жазган китебинде бир бабында ушундай деп айтат экен. Кээ бир күмөндөрдөн сактануу бул важип болот. Кээ бир күмөндөрдөн сактануу мустахап болот. Бирок кээ бир күмөндүн өзү күмөн. Андан качуу керек дейт. Карасаңыз, кээ бир күмөндүн өзү күмөн дейт. Так. Бүгүн өлөмбү же эртең өлөмбү? Бүгүн бассамбы же баспай эле койсомбу? Так, жесемби жебей эле койсомбу? Бул мен уулап койгон жокпу? Бул катын чото не болуп калды деген ушундай бир адамга оюңа келип алып, же болбосо бир ой сакты кирип алып туруп, тет узакка чейин ойлонуп атса дейт. Ушундай бир так кирип алды дагы бүтпөгөн бир ойго кирип калсаң дейт, субханалла сен шайтандын тузагына түштүң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде бир күмөнгө түшүп болгон болсоңор, күмөнгө түшкөн болсоңор, анда ал күмөндү чыдап, күмөн эмес болгонун, күмөндөн башка тарапты алып, ошо кете берген деген экен. Карасаң, мына күмөн, эми аны тышта дейт. Күмөн эмес нерсени кармап кете бербе деп атат экен.